башкы кызматтын башкы талапкери. Сиздин негизги милдетиңиз бул коррупция менен күрөштү күчөтүшүңүз керек. Каяктан баштайсыз, эмнеден баштайсыз, айтыңызчы. Буюрса сиздер колдоп берсеңиздер, жана айттым. 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Ал жерде коопсуздук кеңешине 2018 жылдын 8 февралындагы президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын жана сын пикирлерди боюнча кабыл алган чечимин аткаруу максатында аткарылышын, ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм. Ошол талаптарга ылайык кылмыш иштерди аягына чыгарабыз. Рахмат, жакшы тилегиңиз бар экен, бирок бул жетишсиз. Сиз коопсуздуктун коңгуроосун эмес, коомчулуктун коңгуроосун угуңуз. Сиз баштаганда ошол жерде иштеп кеткен Усманова деген бар. Сиз аны жакшы билесиз. Тергөөнү жетектеп турган, тескери кылып турган. Мына ошондон баштаңыз. Коррупцияны эң башта ошол аял отурган. Элде мындай пикир кетти. Башкы прокурордун, башкармалыктардын паранын тарифи 100 миңден 200 миң долларга чейин деп. Туурабы? Арпачиев 100 миң доллар менен кармалды. Чалабаев 200 миң доллар менен кармалатат. Кимдин акчасы? Карганбек Самаковдун акчасы. Ал канча эле? Азыркы күнгө чейин ачыкка чыгарбай атасыңар. 510 да отпойбу. Эл айтып атпайбы буну. 510 миң доллар Карганбек Самаковдун ишин бүтүрүш үчүн алган. 200 миң менен бул кармалды. 300 миң менен кимдин шопур алып кеткенин эл айтып атат. Сиз билесиз. Кимге бериш үчүн алганын сиз жакшы билесиз. Мына ошактан баштаңыз. Ошондо эл сиздин кадамыңызга ишенет. Тилекке каршы коррупция менен прокуратура эмес. Коррупция деле прокуратура менен күрөшүп атпайбы. Прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы. 200 миң доллар деген эмне деген ошондук пара деген. 100 миң доллар алганда дүңдө чүтүгүлө 200 миң доллар башкы башкармалыктын башчысы алып атат. Жерлердеги прокурорлордун бардыгы коррупцияны кылып атат. Силерден тергөөнү алып койду да. Бана жаралуу жаныбар экесе мындай коркунучтуу десе алсыз прокурор жумуш андан да коркунучтуу экен да. Силерден тергөөнү алып койду, бирок ушунчалык паранын тарифи көтөрүп албадыңар. Прокуратура бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшөт атабы. Финпол коррупция менен күрөшөт атабы. Мына Финполдукун караңызчы. Финполдукун караңыз. Жылдан жылга коррупцияны булар экономикалык күрөш немени кылмыштын көлөмү азайганын ордуна көбөйүп атат. Анда Финполдун эмне кереги бар? Эмне кереги бар Финполдун? Эгер 10% иш сотко өтпөсө, сотко өтпөгөн иш соода менен бүткөн иш да. Сотко жетпеген иш соода бүткөн иш да. Тындырылган иш сындырылган иш да. Сизди колдойбуз, албетте, сизди мындай карап көрдүк да. Көп атыңыздан деле жаман калбыр ээрчип өттүр. Бирок сиз барганда ушул жактан баштаңыз. Ишеним ошондо зор болот. Анан урматтуу кесиптештер, азыртан эле бата үйрөтпайсыңарбы? Ийгилик каалайм, ийгилик. Эртең келет, 2 депутатка макулдук бергиле кылмыш үчүн козгойм. Анан отурасыңар. Ийгилигиңер чийкилик болуп калып. Ошон үчүн мындай жаңы келгенде жакшылап жарга такасаңар кийин жеңилирээк болот. Сөзүңөр угумдуу болот, жугумдуу болот. Анан келе элек кишинин бир элек чайын эле ийгилик каалайм иштеп бериңиз деп. Көрбөдүкпү канча прокурор иштеди. Анан айтып атасыңар, ой, мурунку кызматка келгендердин баардыгы бир күндө прокурор болуш деп деп. 20 жыл прокурор болуш дегендер эмне кылды? Прокуратурада. КГБда келгендер эмне кылды? МВД иштеп келип отура прокуратура келип эмне кылды? Бычтын чыгарды го. Ана сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Илгери бизде экили орган бар болчу. Прокуратура, анан МВД. Оор кылмыштарды прокуратура, экономик иштарды МВД болчу да. Ошол эле системага кайрылып кетсек болбойт беле? Биз реформа дедик дагы АКС таштык. Кылган кылмышынан, ачкан кылмышынан караганда өздөрүнүн саны көп. Финполду аштык. Мингендер жип, кылгандар бар иттик, эчтек кылган жок. Мына ушулардын бардыгын эле прокуратурага оор кылмыштарды берип, экономик кылмыштарды МВДга берилиш десек болбойт беле? Сиздин бул жөнүндө пикириңиз кандай, Өткөрбек мырза? Рыскелди Чыныбекович, могул начальник управления боюнча мен кылмыш боюнча бүгүнкү күндө тааныштыгым жок. Көзөмөлгө алабыз бул ишти. Бунун үстүнөн иштейбиз биз. Сиздин айткан жагдайлардагы орду бар бардык. Ошон үчүн айтып атасыз деп ойлоп атам.
Конституцияда ушул жерде өзүңүздөр кабыл алып бергенсиздер. Конституциянын негизинде биз иш жүргүзүп жатабыз. Рахмат. Жарытылуу акыркы жарытылуу жооптор ала алган жокмун да. Мисалы Өмүрбек Чиркешев ушул жерде жүргөндө айттылар да, Баткенде контрабандист деген бул ардактуу кесип. О, контрабандисттин баласы келатат депчи да. Бүгүнкү күндө Таласта ушундай болуп калды контрабандисттер деген. Талас контрабанданын жолу болуп калды. Аны талкалап аткан ошол жердин обур прокурору. Мен ачык айтам. Калкалап отуруп. Ал ошол тиги контрабанда өнүккөн жерден барып ушул жакта отурат. Чоңкапка деген пост бар, Тараздан кирет. Бүттүк Ундагы, ГСМдагы, Селитрада ошол жактан кирет. А бирок эчтеке кылмыш козголгон жок. Мен өзүм барып ошол жерден улуттук коопсуздук кызматынын ички иштер бөлүм башчысын, губернатор, акимдерди кошуп бартырып кармаганда эле барганда эле 4-5 КАМАЗ колго түштү. Анан эчтеке жок деп отурат. Арде контрабандисттер айына 1 миллион сом конверт берет. Сиз эми алып кесиптешиңиз да. Карга карган көзүн чукпайт десеңиз, анда сиз болгон ишен эмес болот. Ушул жагын жакшылап караңыз. Ошо Талас областында контрабанда боюнча канча кылмыш иш козголду, коррупция боюнча канча кылмыш иш, карап чыгылсаңыз, анан көрөсүз результатын. Рахмат, түшүндүм. Колдоп берем, ийгилик каалайм. Рахмат.